Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттерине туура келтирүү үчүн Кыргызстанда тиешелүү лабораторияларды ишке киргизүүгө мамлекеттик бюджеттен 52 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте вице-премьер-министр Олег Панкратов жана тиешелүү мекемелердин жетекчилери өткөргөн маалымат жыйынында айтылды. Ветеринардык лабораториялар үчүн 2 миллион сомдук жабдык сатылып алынды. 12 лаборатория август айынын аягына чейин ишке кирет. Соңку жарым жылда ЕАЭ базарына чыгуу укугун алган кыргызстандык экспортерлордун саны 19дан 28ге өстү. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ишкерлер кайсыл стандарт менен иштөөнү өзү тандарын, бирок андагы талаптарды аткаруусу шарт экен 26-июндагы өкмөт жыйынында билдирген. 12-августка чейин биздин экспортерлор кимиси экспорт кылып аткан болсо, 2 жылга чейин ошо алган уруксаты мөөнөтү иштей берет 2 жылга чейин. Эгерде жаңы продукция өндүрүлүп чыга турган болсо, андага уруксат алыш керек. Андан экинчи жагы мына 97ден 92 бүтүптүр, 5 ай калыптыр. 5 ай бүтөт да эксе чейин. Жана ачылышына нормалары. Правильно? Там 90-да закончили, да? 5 ай калыптыр. Уну тездеш керек. Эгерде бир кандай тоскоолдук болсо, анда өкмөттүк министерство ведомство жетекчилери баардыгыбыздын түздөн жооп беребиз буга. Ошо калганын баарын тең мына аз убакыт калып баарын бүтүш керек. Учурда дагы 7-8 ишкананын арызы каралып жатат. Жаңы техрегламенттер негизинен тамак аш, оюнчук, таңгактоо, лифт, темир жол коопсуздугуна багытталган. Бүгүнкү күнгө карата 4000 ветеринар окутулду. Жаңы эрежелер байкалаарлык өзгөрүүлөргө алып келбейт. Ишкерлер фермерлик санитардык талаптарды аткаруусу гана зарыл. 12 августтан тарта Кыргызстанда өндүрүлүп, уюмдун ичинде экспортто чыгуучу товарлар жаңы 18 техникалык талапка жооп бериши керектиги мурдатан бери айтылып, өкмөт ишкерлер фермерлер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келди. Техникалык жактан Орусиядан жардам берилип жатат.